Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Шайлоо да өттү. Кыргыз эли өзү каалаган, өзү тандаган талапкерлерге добушун берип, парламент бул жолу кимдерден куралат деген суроого жообун берди. Туура, шайлоого тилеге каршы жалпы 3,5 миллиондон ашык шайлоочунун болгону 1,5 миллионго жакыны гана катышып, жарандык милдетин аткарды. Бул деген сөз кыргызстандык мекендештерибиздин дагы да болсо өлкөбүз алдындагы, келечек алдындагы жоопкерчилигин толук сезе билбей жатканынан кабар берет. Экинчи бир чети Кыргызстанда бийликке болгон элдин ишеними акыркы 10-20 жылдан берки башаламан, жалган жашык, көз боюмчулук менен бир уч топтун кызыкчылыгы үчүн гана жүргүзүлүп келген саясаттын айынан мамлекеттик башкарууну элибиз айтып жүргөндөй жиндигетти кылып түзүп алышканынан элдин ишеними өтө төмөн деңгээлге түшүп кеткенин көрсөтүп турат. Депутат деген сөздү укканда кадимкидей маанайы бузулуп, ачууланып, жийиркене турган деңгээлге чейин парламенттин кадыры кетип калганы чындык. Мен депутат боломун деп кандай гана жакшы адам, билимдүү адам, патриот адам эл алдына чыкпасын, баары бир элдин көпчүлүгү анын сөздөрүнө ишенбей, бул дагы ушинтип сүйлөп, бизди алдап, эптеп депутат болуп алайын деп жүрөт да деген көз карашы менен карап калышкан. Бул абал албетте өкүнүчтүү жана эми азыркы чакырылыштын депутаттары үчүн чоң көйгөй. Эми булар эл арасындагы бул сыяктуу жаман сөздөрдү жоготуп, кайра деңгээлин, кадыр баркын көтөрүш керек. Антпесе депутат деп мандат тагынганы менен элдин көзүнө касамкор, калпычы, билимсиз, интриган, өзүнөн башка эч кимди ойлобогон жеп жутар болуп көрүнүп тура берет. Бул чакырылыштагылар андай эмес экенин эми далилдеп, чындап эл үчүн кызмат кыла алышаарын көрсөтүшү зарыл. Мандатка жетүү бир маселе, ал эми элдин чыныгы урмат сыйына, ишенимине ээ болуу бул экинчи чоң маселе. Антпесе элдер айтмакчы, бүт журтчулукка прикол болуп жүрүп, депутаттык мөөнөтүң өтүп кетет. Эми баягы депутат боло албай калып, элдердин добушун ала албай калып, шайлоо бүткөндөн бери саат сайын ар нерсени бир сүйлөп, ар кыл сахналаштырылган чыгуулары менен элибизди зериктирбей жаткан саясатчылар тууралуу. Эсиңизде болсо, өткөн жылы коронавирус илдети жаңыдан Кыргызстанга тарап баштаганда, элдин баары вирусолог, дарыгер болуп кетишкен болчу. Саясатчылары баш болуп, коронавирус тууралуу кадимки адистей сүйлөп чыгышып, элдин башын айлантып, кээ бири бул оору жок. Дарыгерлер жөн эле ошол өкмөттөн 200 000 сом алыш үчүн эле ооруп калдым деп жатышат деп да чыгышкан жайы бар. Билгени дагы, билбегени дагы, билими бары дагы, жогу дагы коронавирус тууралуу илим жактагандай күчтүү адистей уялбай нетпей эле чыгып элге ар кандай сөздөрдү айтып жүрүшкөн. Бул жолу болсо эми саясатчыларыбыздын көпчүлүгү айтишник болуп кеткенин көрүп турабыз. Өмүр бою информатика, IT тармагында иштеген профессионал катары чыгып алып, дагы эле ошол ыкмасы менен элдин башын айлантуу аракеттерин көрүп жүрүшөт. Өзү чын-чынына келгенде сервер менен сервистин айырмасын билбеген, компьютер каерден күйгүзүлүп, каерден өчүрүлүшүн дагы так билбеген саясатчы адамдарыбыздын чыгып алып жасап жаткан презентацияларын көрүп таң каласың. Компьютер эмес, IT тармагы эмес, колундагы телефонун кыйратып колдон албаган саясатчыларыбыз бир күндө программист болуп калышканын сиз деле байкап, өз бааңызды берген болсоңуз керек. Былтыры коронавирус боюнча адис болуп кетишкени сыяктуу эле, быйыл эми баары айтишник болуп кетишкени, биздин кээ бир саясатчыларыбыз универсал экенин, мансап, бийлик, саясат үчүн ар кандай тармакта адис болуп көрүнүүгө дайыр экенин так көрсөтүп турат. БШКнын сайтындагы маселе боюнча тийиштүү адистер түшүндүрмө бергенден кийин, добуштарды кайра кол менен эсептеп чыгып, мыйзамдуу жыйынтык чыга баштагандан кийин, эми ал адис саясатчыларыбыз сөздү башкага бурууга аракет кылып башташты. Мындайча айтканда, ызы-чуу кылып, митинг кылып, баланча кетсин, түкүнчө кетсин дегенге өздөрү үчүн эми башка себеп, повод издеп жаткан учуру. Анткени элди көчөгө чыгарып, ызы-чуу салып турбаса, булардын жашоосу өтпөйт. Булардын эң негизги милдети, кызматы ушул экенин билбеген эч ким калбаса керек. Эми июнь окуясы тууралуу. Кабарыңыз болсо, 2010 жылдагы июнь окуясын кайра тыкыр иликтөө тапшырмасын президент Садыр Жапаров УКМКга тапшырган болчу. Президенттин маалымат кызматы тараткан маалыматка ылайык, июнь окуясын иликтөө иштери аягына чыгуу алдында турат.
Demek жакынкы күндөрү бул кандуу окуянын күнөөкөрлөрү мыйзам алдында жоопкерчиликке тартыла башташат. Элдин кагылышына бир нече саат калганда Кадыржан Батыровдун жанында кол чаап сүйүнүп, иштери ойдогудай кетип жаткандай өзүн бактылуу сезип тургандары дагы, Бишкекте жатып алып бүт операцияны көзөмөлдөп көмөктөшүп, бир тууган эки элдин канын төгүүгө болгон шарттын баарын түзүп берген чыккынчылардын баары эми тийиштүү жазасын алат деп ишенебиз. Өзү негизи бул дүйнөнүн кээ бир учурларына карап туруп таң каласың киши. Булардын бетин бирөө аймап алса, чоң маселе болуп, бүт Кыргызстанда ызы чуу болуп, боору ооруп, байкуш болуп чыга келишет экен дагы. Булардын бийлиги учурунда Ош Жалал абадта арыкта суудай аккан канга, жүздөгөн кишилердин өлүп кетишине, миңдеген кишилердин оор жаракаттардын алышына, үйлөрдүн өрттөлүшүнө, канчалаган балдардын жетим калганына, канчалаган энелердин балдарынан айрылып калганына, мындайча айтканда кыргыз элинин башына салган азап тозогуна эч ким унчукпай, унутуп коюшу керек экен. Буларга бирөө катуу сүйлөп койсо дагы келип кечирим сурашы керек экен дагы, ушул убактылуу өкмөтмүн деп жүргөндөр төгүлгөн кан үчүн кыргыз элинен кечирим суроо буякта турсун, тетирисинче дагы эле элдин башын айлантып, мамлекетти башкарышы керек экен. Ушул кантип болсун? Бирөөнүн баласын катуураак сөгүп койсоң, кыжалдат болуп, ичиңен өкүнүп тезирээк кечирим сурашка шашасын адам. Булар болсо бүтүндөй элге бүлүк салып алып, эч нерсе болбогондой, кайра эле ошол саясий талаада оюн кылып жүрүшкөнү элибизге дагы жакпай жатканын көрүп турабыз. Эми кандай болсо дагы УКМК июнь окуясы боюнча адилеттүү, мыйзам чегинде иликтеп, тийиштүү адамдарды аеосуз жазага тартып берсе, Кыргызстандын тарыхында өчпөс тамгалар менен жазылып, эли журттун ыраазычылыгын алган болот эле. Элибиздин бийликке болгон ишеними артып, ынтымагы бекемделип, өлкөбүздө мындан ары тынчтык өкүмүн сүрүп, улуттар аралык бир туугандык, патриоттуулук сезимдери күчөйтүлө. Антпесе бул саясатчылар өзүнүн ыкмаларын колдонуп, элди бөлүп жарып, керек болсо дагы башынан кан төгүүгө аракет кылбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы деп калкыбыз жөн жерден айткан эмес да. Саламатта калыңыз.